Матиева мугалимдердин үй бүлөсүндө төрөлүп, 5 жашынан мектепке барып, окуу жана окуу деген ураан менен жашап келе жаткан, сөөгүнө чейин билимге берилген инсан. Ал Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, физика, математика илимдеринин доктору, профессор жана да билим берүүгө эмгек сиңирген мугалим. 86-жылы кандидаттык диссертациямды коргогон болсом, 2004 жылы доктордук диссертациямды коргодум. Илимий консультантым. Бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын академиги Бөрүбаев Алтай Сулканович. Дагы илимий жаңылыктарымы айттым го, жетекчим кайтыш болуп кетти деп, анан ушул 0104 багытында ушул илимдин жалгыз доктору ушул агай болчу. Ошо менин пешенеме агай илимдин доктору болуп Москвадан Ломоносов университетинен жактап келип. 1997 жыл бүткүл дүйнөлүк аялдар жылы деп жарыяланып, ЮНЕСКО илимдеги математика аялдарга гранттык долбоор жарыялайт. Матиева сынактан өтүп, Италия өлкөсүндө 2 ай бою илимий борбордон изденүүгө мүмкүнчүлүк алган. Ошол жерде доктордук диссертациямын орчундуу бир бөлүгүн мен ошол жерде мүмкүнчүлүк алдым иштегенге. Бул жерде компьютер жок. Мен ошол жерде биринчи жолу компьютерди ошол жерде колдондум. Ката кетирдиң, ананды беттеги мына пунктты кайра оку деп экранга жазуучуга калса, мен коркуп кетем. Жаш бала оюнчуктан корккондой, как будто компьютердин экранынын ар жагында эме болуп атканда, анан тиги жерден баягыны кайра окуйм. Кайсы жерден эмне? Дагы ката болсо, катаны кетирдиң. Колдонмонун палан жерин карадым. Интерактивный программаны киргизип коюшкан экен да, компьютерди үйрөнүп аткандар үчүн. Каарманыбыз изилдеген эндик ченемдер теориялык илим болгондуктан, күнүмдүк турмушта ушул көйгөйдү мындай жол менен чечти деп көрсөтө салууга болбоду. Анын эмгектери карапайым эл үчүн эмес, илимден кабары бар окумуштуулар түшүнүп, андан ары улап илим изилдеп кетет. Алсак мейкиндиктеги фракталдар деген эмгегине Кытайдын окумуштуулары кызыгып, бирге иштешүүгө чакырып келет. Уларбек экөөбүздүн алдыбыздагы маселе бизди кызыктырган мынау болуп атат. Алдын ала көрсөтүлгөн, алдын ала биз түзүп койгон фракталдай ушундай атомдук түзүлүшкө ээ болгон жаңы комплекстик затты, нерсени алуу. Бул процесске физиктер, химиктер, медиктер түрдүү илимдин түрдүү тармактарынан адистер биригип чогуу ишке ашырыш керек. Канча алышыбыз мүмкүн? Мисалы, фракталдын элементтерин кандай кылабыз? Өзгөртүп көрөбүзбү же кандай? Жок, бул өзгөрбөйт. Буну өзгөртүштүн кереги жок. Бул тура берет. Ушундай структурага ээ болгон, атомдук түзүлүшү ушундай структурага ээ болгон затты ал үчүн Гүлбадан Матиева Ош мамлекеттик университетинде локомотив инсандардын бири, артынан бир илимдин докторун, 4 кандидатын тарбиялап, бир нече аспиранттарга илимден жол таап берип, биргеликте изилдөөнүн үстүндө жүргөн кези. Мен эжекеге жолукканыма тагдырга 1000 мертебе шүгүр кылам да. Себеби эжеке башка вузда болуп калганда мынчалык жыйынтык ала албай калышым мүмкүн эле. Себеби күнүмдүк ишке алаксып илимге бир аз убакыт бөлө албай калышым мүмкүн эле. Эжеке менен чогуу иштебегөчү. Мен эжеке менен чогуу иштеп, бир факультетте иштегеним мен үчүн аябай жакшы мындай мүмкүнчүлүк болду. Мен кайсы гана учурда болбосун, иш учурундабы, иштен сырткарыбы, кандай гана учурда эжекеге кайрылбайын, эжеке убактысын бөлүп, ошол мен кайрылган маселе боюнча өзүнүн тажрыйбаларын, өзүнүн билимин аябай түшүндүрүп иштешип келет да. Профессор деген бийиктикке жеткенден кийинки максат кандай болот деген сурообузга бир тоого чыксаң, андан да бийик тоолор көп экендигин көрөсүң деп жооп берди.